13 жаштагы Багдөлөт Ишенбеков курбалдаштары менен баштан аяк ойлоп тапкан долбоорун көргөзмөгө алып келишкен. Алар экологияга зыян келтирбеген, көп каражат сарптабаган. Ошол эле маалда тыгындан арылтууга асман жолу көмөк берерин айтышат. Бул темир жол деген негизи макет болгондуктан ушундай жасалды. Чын жүзүндө бул магниттик подушкада жүрөт жана темир жолдун бир четинде тоот көргөн линия бар. Бул лифтер деген адамдарды ылдыйдан өйдөгө түшүрүп, кайра жерге түшүрүп, өйдө жүктөп кетет. Жана өзүнчө станцияларда ойлонгон адамдарды жүктөп, кайра түшүрүп кетүүчү. Муну менен катар жаш ойлоп табуучулардын аянтчасында сууну үнөмдөп колдонууга ыктата турган жаңы технологиялар коюлган. Тажрыйбада сыналган тамчылатып сугаруу системасы аркылуу мындагы гүлдөр кышкы убакка карабай гүлүн ачканын көрүүгө болот. Жөнгө салган учурда бул тамчыланып кадимгидей гүлдөрдү топурактар нымданып, тамчыланып сугарылып турат. Жана ошондой эле бул үстү прозрачный болуп бекитилгендиктен күндүн системасы гүлдөргө, өсүмдүктөргө жана башка бул ичинде өсүп турган нерселерге аябай жакшы күндүн системасы менен сугарылып бул жактан. Жана ошондой эле кыш мезгилинде жайкыга даярдап көчөттөрдү да алса болот. Мисалга алганда огурцы, пияз жана лимон жана башка нерселерди ушул жакта өстүрүүгө болот. Ошондой эле өспүрүмдөр талаа жумуштарында дыйкан фермерлердин ишин жеңилдетчү техникалардын артыкчылыктарын санап өтүштү. Чөптөрдү, чоң жүктөрдү көтөрүп, жүктөп берет да. Буга чейин слондор жасаганбыз. Мондай гоночный машиналар жасаганбыз. Программа киргизилген да булардын баарына тең. Өзгөчөлүктөрү 12 сокон алат, жер айдоодо. Убакыт үнөндө жана күйүүчү майга экономичный болот азыркы убакта. Ошол өзгөчөлүгү бар бул трактордун. Жана бул прицептин 4-5 адам аткара ала турган жумушту бул деген 2 эле адам аткарат. Ичиндеги трактордун ээси анан бияка түкчөт, ошону жыйнап турат. Ошол 2 эле адам аткарат. 1 сааттын ичинде 300-400 түктү жыйнаганга расчет болгондо бул проект. Мындан сырткары интеллектуалдык жана инновациялык ресурстардын көргөзмөсүндө медицина, акылдуу шаар долбоорунда дагы бир катар тармактарда колдонуу менен жакшы натыйжаларга жетишүүгө жардам берчү жабдуулар жарандардын кызыгуусун жаратты. Детям, которые не могут ходить, мы им помогаем, чтобы они Биздин жабдыктар шал оорусу менен жабыркаган балдардын кыймылын жакшыртууга, муундардын жана нерв системасынын иштөөсүн активдештирүүгө жардамы чоң. Бул жабдуулар чет өлкөдө баасы жагынан кымбат, а биздики 3 эсе арзан. Азыр балдардын реабилитациялык борборлору буйрутма берип баштады. У них нет настроения, когда их посадишь, когда их поставишь на вертикализатор. Моя программа работает так, что фотографию, которую сделала только что камера, сравнивается. Биздин долбоор акылдуу технологияларды колдонуу менен маалымат базасындагы сүрөттөрдү салыштырып анализ жүргүзүп алат. Бул ойлоп табуубузду жакында биз окуу жайыбызда колдонуп көрүүнү пландап жатабыз. Ошондой эле муну шаар ичинде адамдардын өздүгүн аныктоодо, унаада канча жүргүнчө бар экенин тактоого көмөгү тиет. Землей сравнивает до того момента, пока он не дойдет до Нептуна. И говорит, это Нептун. Ичи кесибиз саатына 490 киловатт саат электр энергиясын өндүрүп, бул жалпы 2 айыл тургундарын электр энергиясы менен камсыз кылат. Биз 2 айылдын элине 70 тыйындан электр энергиясын сатсак, 1 жылдык таза кирешеси бул кестики 2 миллион сом болот да. Мына ошол жалпы сметалык баасы менен кесибиз 4 миллион сом болот. Ошондо ички жана сырткы инвесторлордун жардамы менен эгерде бул кес салынып кала турган болсо, мен ойлойм Кыргызстанда бул энергия таза экологиялык жактан таза электр энергиясы болуп деп эсептейбиз. Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде уюштурулган көргөзмө 2 күнгө созулат. Иш-чара жигердүү ойлоп табуучуларды тажрыйба алмашууга жана инвесторлорду табууга бизнес аянтча болуп берүү максатын көздөйт. Интеллектуалдык ресурстар ишканалардын негизги атаандаштык артыкчылыктарынын бири болуп, өндүрүмдүүлүгүн өсүү булагы. Ошондой эле патенттерде, ноу-хауларда, инновацияларда көрүнгөн коомдук кайра өндүрүүнүн негизги болуп саналат. Креативдүү экономика акыркы жылдары дүйнөлүк экономиканын өтө тез өнүгүп келе жаткан секторлордун бири. Ошондуктан ички дүйнөлүк продукциябызга креативдүү экономиканын, креативдүү сектордун салымын арттыруу бардыгыбыздын милдетибиз.
Көргөзмө жарманкенин урматтуу коноктору жана катышуучулары, сиздерге чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана алдыга койгон максаттарыңыздарга жетиңиштериңизге тилектешмин. Жаштарыбыздын дымагын барыңар көп болуп көрүп атасыздар. IT тармагында инновация жараткандар абдан чоң көп да. Ошондой эле авторлордун, изилдөөчүлөрдүн, деги эле ойлоп табуучуларыбыз жаштар бүгүнкү күндө мына бир болуп көрбөгөндөй кызыгуулар артып атат. Себеби биздин жаштар бүгүн дүйнөлүк рынокто сезип атышат да. Бүгүн биз эмнебиз менен кире алабыз? Ойлоп табуучулугубуз менен, интеллектуалдык менчик, инновациялар менен, жаңылануу, жаратмандык менен биздин дүйнөдөгү бош орундарыбызды бүгүн ээлешибиз керек. Абдан чечилбеген дүйнөдө маселелер көп чыгар. Биз аны кыргызстандыктар чечкенге жардамдашышыбыз керек, көмөктөшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2600дөн ашык ойлоп табуучу патент алган. Ошондой эле каттоодон өткөн 18000ден ашуун товардык белги бар. Адистердин айтымында ойлоп табууларын каттатпай эле күнүмдүк турмушта пайдаланып жүргөндөр көп. Андыктан аларды тактай келгенде алда канча арбын ойлоп табуучу чыгарын айтпаса да белгилүү. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.